Салам достор, сиздер менен окудук. Бул биздин Elementary 2 деңгээлинин жөнөкөй чактарды кайталоо боюнча сабагы. Бул сабакта өткөн деңгээлдерде таанышкан жөнөкөй чактарды бир кайталап, алдыдагы чактар боюнча сабактарга даярданабыз. Сабакка кош келдиңиздер. Кадимкидей сабакты мисал менен баштайлы, бул жерде мисал катары диалог берилген экен, күнүмдүк жашоодон алынган. Бул диалогду окуп, бирге англис тилине которуп көргөнгө аракет кылалы. Алло, мен сиздин кошунаңызмын. Астыңызда жашайм. Айгүлсүзбү? Ооба, менмин. Эмне болду? Макул, эмне болду? Каттоо үчүн маалымат керек эле, иштейсизби? Эмне жумуш кыласыз? Ооба, иштейм. Мугалиммин дейт. Бул диалогду англис тилине которуу үчүн сөздөрдү билүүдөн тышкары биз present simple жөнөкөй учур чакты билишибиз керек экен. Эмне үчүн деп атсаңыздар, азыр диалогду окуп бирге карайбыз. Hi, I am your neighbor. I live under you. Are you Айгүл? Yes, it's me. What happened? We need info for registration. Do you work? What do you do? Yes, I work. I'm a teacher дейт. Бул жерде биздин эки каарман бири-бирлери тууралуу жалпы фактыларды сурап атыптыр. Эсиңиздерде болсо, фактыларды айтуу үчүн биз present simple'ды колдонобуз. Демек, бул эмнеден кабар берет? Байкасаңыздар, диалогдо present simple ар бир сүйлөмдө, мындай жалпысынан кыска диалогдун ичинде бардык сүйлөмдө бар экен. Демек, жөнөкөй чактар англис тилинде аябай чоң ролду ойнойт. Булар жок, күнүмдүк жашоодо диалог куруу башкача айтканда мүмкүн эмес десек да болот. Дал ошондуктан биз өткөн деңгээлдерде таанышкан жөнөкөй чактарды бир кайталап бышыктап алышыбыз керек экен. Себеп дегенде алдыдагы чактарды өткөндө чактарды айырмалай билебиз. Кеттик анда жөнөкөй чактарды кайталоону баштайлы. Англис тилинде биз аларды simple tenses деп айтабыз. Simple деген жөнөкөй, tense деген чак дегенди түшүндүрөт экен. Эсиңиздерде болсо, англис тилинде башка тилдердегидей эле 3 негизги чак бар. Past tense өткөн чак, present tense учур чак жана future tense келер чак деп. Англис тилиндеги чактардын негизги айырмасы башка тилдерден бул көрсө англис тилиндеги чактардын ар башка формалары болот экен. Өткөн деңгээлдерде биз сиздер менен жөнөкөй чактар менен таанышканбыз. Past simple, present simple, future simple дегендер менен. Бул деңгээлде биз сиздер менен continuous чактар менен таанышып баштайбыз. Дал ошолорду өтөр алдын жөнөкөй чактарды бир кайталап алалы. Себеп дегенде жөнөкөй чактарды жакшылап билсек, аларды узак чактардан айырмалай билебиз. Айырмалай билсек, түзүү дагы жеңил болот. Кеттик анда, жөнөкөй чактар бизге кайсы учурда керектелет экен карап алалы төмөнкү таблицадан. Жөнөкөй учур чактан баштайлы. Present simple бизге кайталанып туруучу кыймыл-аракетти фактыларды айтканда керектелет экен. Жөнөкөй өткөн чак болсо past simple өткөн жана аяктаган кыймылды билдирүү үчүн колдонулат экен. Ал эми жөнөкөй келер чак болсо жалпы келечекте боло турган кыймыл-аракетти сүрөттөөдө колдонулат экен. Мисалдардан карап алалы. Эсибизде болсо, диалогдун башында I am a teacher, мен мугалиммин деп биздин каарманыбыз Айгүл айткан болчу. Бул ал тууралуу факт. Демек, учур чакта Айгүлдүн кесиби мугалим болсо, биз кайталанып туруучу кыймыл-аракетти фактыларды айттык. Демек, бул жөнөкөй учур чак, present simple. Ушул эле сүйлөмдү өткөн чакка коюп туруп, мисалы өткөндө мугалим болгом деп айткыбыз келсе, бүткөн иш-аракети өткөн чакта. Биз анда I was a teacher деп жөнөкөй өткөн чакты колдоно айтат экенбиз. Past simple. Ал эми келечекте мугалим болом деп пландарыбызды айткыбыз келсе, анда биз жөнөкөй келер чакты колдонот экенбиз дагы. I will be a teacher деп айтат экенбиз. Жалпысынан ушул үчүн бизге жөнөкөй чактар керек экен. Жөнөкөй чактарды деги эле чактарды үйрөнүүдө бир эске салчу маанилүү нерсе бул этиштин өзгөрүүсү. Этиш кыймыл-аракетти билдирген сөз болгондуктан ар бир чакта ал формасын өзгөртөт экен. Жөнөкөй чактарда дагы, кыргыз тилинде дагы, англис тилинде дагы этиштер өзгөрөт экен. Бул жерде to dance, бийлөө деген этиштин мисалында берилген экен. Жөнөкөй учур чакта мен күндө бийлейм деп айтыш үчүн I dance every day деп айтат экенбиз. Этиш баштапкы формасында турат. Жөнөкөй келер чакта эртең бийлейм деп айткыбыз келсе, баягы пландарыбызды айтып атканда I will dance tomorrow деп айтат экенбиз. Ал эми жөнөкөй өткөн чакта, мисалы, мен кечээ бийледим деп айтыш үчүн, бүткөн кыймыл-аракетти айтыш үчүн биз I danced yesterday деп айтат экенбиз. Байкасаңыздар, to dance этиши dance, will dance, danced деп өзгөрдү. Кыргыз тилинде деле бийлейм, эртең бийлейм, кечээ бийледим деп өзгөрдү. Демек, ар бир чактарды колдонуп атканда этиштин өзгөрүшүнө дагы көңүл бурушубуз керек. Кеттик анда, ар бир чакты өз алдынча карап эстейбиз. Биринчи, present simple жөнөкөй учур чак. Бул чак бизге ар дайым туура болгон
жалпы чындыкты, адаттарды, кайталанып туручу кыймыл-аракеттерди жана фактыларды билдирүү үчүн колдонулат экен. Мисалы, water boils at 100 degrees. Суу 100 градус Цельсийде кайнайт дейт, жөнөкөй учурчакта сүйлөм түзүү үчүн төмөнкү таблицанын бир карап түзүлүш формуласын карап алалы. Жөнөкөй учурчакта этиш баштапкы формасында турат экенде, мисалы, мен чуркайм деп айтыш үчүн I run деп айтат экенбиз. Ал эми терс сүйлөм түзүү үчүн бизге to do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсү керектелет экен дагы. Мен чуркабайм деп айтыш үчүн I do not run деп айтат экенбиз. Суроолуу сүйлөмдө болсо to do жардамчы этишин сүйлөмдүн башына чыгарып туруп do I run, мен чуркаймынбы деп сурайт экенбиз. Слайдты паузага коюп таблицаны өз алдынча окууну унутпаңыздар аягына чейин. Эгерде баардык эрежелерди деталдуураак кайталайм десеңиздер, видеонун астындагы шилтеме аркылуу өтүп, жөнөкөй учурчак сабагыбызды кайталап алышыңыздарды суранабыз. Кеттик анда мисалдарды карап алалы. She trains every day. Ал күнүгө машыгат дейт. Биздин каарманыбыздын күнүгө адатта кылып туручу кыймыл-аракетин биз present simple менен айттык. Кийинкиси My mother is a programmer. Менин апам программист дейт. Бул жерде апасынын кесиби тууралуу бир фактты айтты, апасы тууралуу бир фактты айтты жана жөнөкөй учурчакты колдонду. Азаматсыздар, эми экинчи чакка өтө берсек болот. Кийинки чактын кайталоосу бул past simple, жөнөкөй өткөн чак. Жөнөкөй өткөн чак бизге белгилүү бир убакытта өткөн жана аяктаган кыймыл-аракетти айтууда колдонулат экен. Же абалды билдирүү үчүн. Мисалы, she graduated university last year. Ал былтыр университетти бүтүргөн дейт. Университетин былтыр эле бүткөн экен. Азыр окуп аткандыгынан биз билбейбиз, бирок былтыр университетте окууну бүткөндүгүнөн кабар алдык. Жөнөкөй өткөн чак тууралуу айтып атканда эң маанилүү нерселердин бири бул этиштердин эки топко бөлүнүшү. Этиштер өткөн чакта эки топко бөлүнөт экен. Булар туура этиштер, regular verbs жана irregular verbs, туура эмес этиштер деп. Туура этиштер өткөн чакта ed мүчөсү уланып жасалат экен. Мисалы, to open ачуу, ачты деп айтыш үчүн биз opened деп айтат экенбиз. Ал эми туура эмес этиштер өзүнүн жазуу формасын өзгөртөт экен. Мисалы, to write wrote, жазуу жазды деп. Эгерде туура этиштердин аягына ed мүчөсү уланса, туура эмес этиштер өз алдынча жазылышын өзгөртөт экен. Туура эмес этиштердин атайын тизмеси бар деп айтканбыз, сабактын астында колдонмо катары берилген. Ачып алып жаттооңуздарды сунуштайбыз. Эми жөнөкөй өткөн чакта сүйлөм түзүүгө өтөлү. Этиштердин кандай боло турганын бир эстеп алдык. Жөнөкөй өткөн чакта мен ачтым деп мисалы айтыш үчүн I opened деп айтабыз. To open эсиңиздерде болсо бул туура этиш, аягына ed мүчөсүн улайбыз. Терс сүйлөм түзүү үчүн бизге to do жардамчы этиши өткөн чакта керектелет экен, did болуп, анан not терс бөлүкчөсүн кошот экенбиз. Ошондо I did not open десек, мен ачкан жокмун деп атат. Терс сүйлөм болот экен. Суроолуу сүйлөм түзүш үчүн баягы эле to do этиши өткөн чакта did, сүйлөмдүн астына жылдырылат экен дагы. Did I open? Мен ачтымбы деп суроо түзүлөт экен. Бул таблицаны дагы слайдты паузага коюп өз алдынча кайталап чыгышыңыздарды сунуштайбыз. Ал эми толук сабакты баардык эрежелер менен кайталап чыгам десеңиздер, видеонун астында шилтеме көрсөтүлгөн. Ал шилтеме аркылуу өтүп past simple боюнча сабагыбызды кайталап алсаңыздар болот. Кеттик анда бирге мисалдарды карап алалы өткөн чакта. We came from Karakol last week. Биз Караколдон өткөн жума келдик дейт. Өткөн жума келген экен, бүткөн кыймылды айтты. Бул жерде to come туура эмес этиши came болуп өзгөрдү өткөн чакта. Бүткөн кыймыл-аракетти айтты. Кийинки мисал, she didn't win yesterday. Ал кече жеңген жок дейт. Бул жерде to win этиши менен did to do жардамчы этишин өткөн чакта формасы, not терс бөлүкчөсү жана win этиши баштапкы формасында турду дейт. Ал кече жеңген жок дейт. Дагы бир жолу туура эмес этиштер боюнча колдонмону ачып, сабактын астындагы жана шилтеме аркылуу өтүп, жөнөкөй өткөн чакты кайталап алышыңыздарды дагы сунуштайбыз. Азаматсыздар, бул биздин экинчи чак болду кайталанган. Эми үчүнчү чакка өтсөк болот. Үчүнчү жана акыркы жөнөкөй чак future simple.
Future simple жөнөкөй келер келечекте боло турган жалпы иш-аракеттерди же окуяларды билдирүү үчүн колдонулат экен. Мисалы, I will call you tomorrow. Мен сага эртең чалам дейт э. Бул жактан биз эртең, бир жумадан кийин деген сыяктуу жардамчы сөздөрдү кошо берсек болот. Эми сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн бирге карап алалы э. Мисалы, мен эртең ичем деп айтыш үчүн биз I will drink tomorrow деп айтат экенбиз. Бул жерде future simple'ды түзүү үчүн will жардамчы этиши келет экен. Анан оңой эле негизги этиш дайыма баштапкы формасында тура берет экен. Терс сүйлөм түзүш үчүн ошол will жардамчы этишинин жанынан not терс бөлүкчөсүн кошуп коет экенбиз дагы. Мисалы, I will not drink tomorrow. Мен эртең ичпейм деп айтат экенбиз. Суроолуу сүйлөм түзөбүз десек, анда биз will жардамчы этишин сүйлөмдүн башына чыгарат экенбиз дагы. Will I drink tomorrow? Мен эртең ичемби деп сурайт экенбиз. Дагы эле слайдты паузага коюп туруп биздин таблицаны өз алдынча кайталап алышыңыздарды сунуштайбыз. Жана жөнөкөй келер сабагын деталдуураак эрежелерин баарын кайталайм десеңиздер, сабактын астындагы шилтеме аркылуу өтүп, толугу менен кайталап алсаңыздар болот э. Кеттик анда мисалдарды карап алалы. He will write a test tomorrow. Ал эртең тест жазат дейт э. Бул жерде will write деп жазылды. We will not go to school this summer. Жайында ысык көлгө барбайбыз дейт э биз. Эң сонун мына ушинтип биз 3 жөнөкөй чакты кайталап алдык. Дагы бир жолу эскертебиз, сабактын астында ар 3 чактын өткөн сабактарга шилтемелери берилген. Алар аркылуу өтүп, ар бир сабакты деталдуу түрдө кайталап алсаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен кийинки сабакта узак чактарга киришүүнү баштайбыз. Кийинки сабактарда жолугушканча, бул арада биздин социалдык тармактарга пайдалуу маалымат үчүн катталсаңыздар болот. Жана колдонмобузду Play Store'дон окутуу деп жүктөсөңүздөр дагы болот э. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.